İnsandın жүрөгүнө ташталган bir nur болот. Ошол nur insandın жүрөгүнө салынганда иншараха садр. İnsandın жүрөгү кеңейет дейт. Ал кеңейет дегендин маанisi İslam амалдарыны кылганда рахат табат. İslam амалдарын кылып жаткандагы кыйынчылыктарды кыйынчылык деп санабайт. Мисалы bir адам бай болуп көп акча топтошту кааласа, ошол акча топтогондогу кыйынчылыктарды кыйынчылык деп санабайт. Эмне үчүн? Ал адамдын жүрөгү акчага болгон жүрөгүнүн ичинен, кенендиги жүрөгүнүн ичинен ошо акчага болгон сүйүүсү болгон да. Bir adam эгерде кайсы бир нерсени кааласа, ошол нерсеге анын жүрөгүнөн тартылуу болот. Мисалы bir adam депутат болушту кааласа, ошол жерге барышты самаса, анда ошол үчүн кетирген акчаны кыйынчылык, расход деп санабайт. Ал үчүн кетирген күчүнү, ал үчүн кетирген нерселерини эч качан жамандык деп санабайт. Ал эми bir adam өзүнүн жүрөгүнөн Аллах Таалага жетүүнү каалай турган болсо, дин амалдарынын ичиндеги кыйынчылыктарды кыйынчылык деп санабайт да. Ошол үчүн караңыздар, Муса алейхиссалату вассаламга Аллах Таала пайгамбарлыкты бергенде биринчи Аллах Тааладан сураган нерсе ушул болду. Робби шрахли садри. Роббим мен жүрөгүмдү ачып бергин деди. Жүрөгүмдү ачып бергин дегендин маанisi пайгамбарлардын ишини кылууда инсанга көп тоскоолдуктар болот. Көп адамдар түрдүү сөздөрдү айтат. Ошол кыйынчылыктарды жеңил кылып кабыл ала турган сезим болот да. Пайгамбар алейхиссалату вассаламга Аллах Таала айтып атат: "Алам нашрах лака садрак." Сенин жүрөгүңдү, сенин көөдөнүңдү кенен кылып бербедикпи? Ушак кылгандын дагы, тилдегендин да, жала жапкандын дагы бардыгынын каршы болгон душмандык кылгандардын бардыгынын жамандыгы жүрөгүнө топтолуп кыйнабайт эле Пайгамбар алейхиссалату вассаламдычы. Дин мээнетиндеги кыйынчылыктар жеңилдик болуп саналат эле да. Ошол үчүн сахаба радыйаллаху анхумдар uzun түндөр бою ибадат кылып рахат алат эле. Эмне үчүн? Жүрөктөрү инширах болгон эле, жүрөктөрү кенен ачылган эле, ислам амалдарынын бардыгын кабыл алган эле да. Ошол үчүн биз түшүнөлүк, тутуп жаткан орозобуз, окуп жаткан намаздарыбыз бул бизди бактылуулукка алып бара турган нерсени жүрөгүбүздөн кабыл алышыбыз керек. Эгер жүрөктөн кабыл ала албаса, анда бир күн намазы токтоп калат экен да. Эмне үчүн? Барып кыйналат экен да. Allah кайсыл инсанды адаштырышты каалай турган болсо, жүрөгүнү дин амалдарына кысат. Ва майюрит айюдилла. Аллах Таала кимди кааласа адаштырышын, яжал садраху дайкан, жүрөгүнү тар, кыйын кылып таштайт, дин амалдарынан кыйналат да. Намаз окуштан кыйналат, мешитке келиштен кыйналат, жолук салыштан кыйналат. Бирок чечип алыштан кыйналбайт да. Кийими жок жүргөндөн кыйналбайт, маймылга окшоп. Бирок кийинип алгандан уялат да, кантип эле мен жолук салдым алам, уят эмеспи? Чечип алган уят, жолук салган эмнеси уят? Диндин амалдарынан жүрөгү кысылат да. Bir адамдар бар, Аллах Таала ал инсандарга бактылуулук берген инсандар диндин амалын көргөндө сүйүнөт, мечитти көрсө сүйүнөт, медресени көрсө сүйүнөт, жолукчанды көрсө сүйүнөт, сакалчанды көрсө сүйүнөт. Bir адамдар бар, мечитти көрсө кыжалат болот, көбөйүп кетип атат булар депчи. Жолукчанды көрсө кыжалат болот. Ал инсандын Аллах Таала адаштырышты каалап жүрөгүнү кысып койгон, дин амалын көргөндө кыжалат боло берет да. Ал эми бир инсандарды Аллах Таала туура жолго салышты каалай турган болсо, жүрөгүнү диндин ар бир амалын сүйө турган кылып коет, дин амалын көргөндө сүйүнө берет да. Ар бир дини амалды көргөндө сүйүнөт. Ошондо сахаба радыйаллаху анхумдар сурады: "О Аллахтын элчиси, инсандын жүрөгүнө кеңин кыла турган, инсандын жүрөгүнө дин амалдарыны сүйө турган кылган нур келгенди билсек болобу?" деген ооба, билсе болот. Ал-инабату иля дарил хулут. Адамдын жүрөгүнөн ой сезимдер пайда болуп баштайт, түбөлүктүү жашоого умтулуу пайда боло баштайт. Ваттажафи андарил гурур. Убактылуу мынау дүйнөгө кызыкпай калат, дүйнөнүн артынан куубай калат, өлүмгө даярданып, өлүмдөн мурда өлүмдү эстеп калат деген да. Ошондуктан кайсыл инсандар өлүмдөн мурда өлүмдү эстесе, өлүмдөн мурда өлүмгө даярдык кыла турган болсо, убактылуу болгон дүйнөдөн алыстап, акыретке карап,
аракет кылып калган болсо, мына ушул инсанды түшүнүш керек. Аллах Таала бул инсандын жүрөгүнү исламга ачып койгондугунун белгиси да. Себеби инсандын жүрөгүндө кайсыл нерсе эң улуу деп түшүнсө, инсан ошол нерсеге курбанчылык кылып баштайт экен да. Мени бактылуу кыла турган, мага ийгилик бере турган нерсе ушул деп бир нерсени тандаса, ошол нерсеге жетиш үчүн өзүнүн бүт жөндөмдүүлүктөрүн ошого иштетип баштайт. Ошого биз түшүнөлүк, урматтуу бир туугандар, орозо айында айт күндөрү карасак, көп адамдардын жүрөктөрү ачылып кетет. Жүздөрүнө сүйүнүч пайда болот. Өзүнөн өзү эле мечитке келе баштайт. Бул Аллах Таала мусулман инсандардын жүрөгүнө салган ыйман нуру. Ошонун сөйүнөн ал инсан не кылып атат? Дин амалдарын сүйүп баштайт да. Ошого ар бир инсан аракет кылыш керек экен. Аллах Тааладан дуа кылып сураш керек. Аллах, менин жүрөгүмдү ислам үчүн ачып бергиниң депчи. Мисалы караңыздар, пайгамбар Иса пайгамбар болгон, пайгамбарлыкты алып келип, адамдарды дават кылганга чейин араб элдери эмне кылат эле? Күнөөлөргө жүрөктөрү ачылган эле да. Канча көп кумар ойносо бирөөсү, ошончо ал сүйүнөт эле. Мен ийгиликтүүмүн деп. Кимиси канча көп арак ичсе, ошончолук сүйүнөт эле, мен көп иштим депчи. Биздин арабызда дагы жок эмес ушундай адамдар ичкен арагы менен мактанган. Кылган күнөөсү менен мактанган. Жаман иш, бузукулук иш менен не кылып атат? Ал сүйүнүп жатат да. Алла сактасын, бул инсанга Аллах Таала бактысыздыкты жазып койгондугунун белгиси. Ал эми кээ бир инсандар эмне кылат? Куран менен жарышат. Күнүгө 5 пара окуп жатабыз, күнүгө 3 пара окуп жатабыз деп Рамазан айында хатымдардын жарышып, мен көп окуп жатам, мен зикир кылып жатам деп арек кылып жаткан экен да. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, мына акыркы 10 күнүбүз келип калды. Көбүрөөк Аллахка дуа кылып, жүрөгүбүздүн ачылышын сурап калалы. Кайсыл инсандын жүрөгү ислам үчүн ачылган болсо, анда көчөдөгү адамдардын сөзү ага тоскоол болбойт да. Сакал койгун десе, атам өлөлек деп карап турбайт да. Атаң өлгөндөн кийин сакал коесуң деп бир нерсени коюп алганда тура берет, кандай эмес. Атасы өлүп, өзү дагы өлгөнү калган. Сакал койбогондор бар да. Аксакал дуа кылың, сен таппайсың го. Аксакал деп айткандан уяласың. Сен көрүш керек да аксакал дегенден кийинчи. Анан аксакал дей койсоң, жап-жаш эле, мен кана менин сакалым десең, эле жооп бересиң ага. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, мына акыркы 10 күндөрдү түнү ибадат менен өткөрүп, Аллах Тааладан көбүрөөк дуа кылалык. Кадыр кечесине ушул акыркы 10 күндө катар ибадат кылып барсак дал келебиз. Кадыр кечеси периштелер түшүп келип, бая Адам алейхиссалам жаратканда бизди айтып койгон го, булар бузукулук кылат депчи. Анан биздин ибадат кылып жатканыбызды көргөндө периштелер кечирим сурайт экен да. Аллама Рази рахматуллах алейхи айтат, периштелер Кадыр кечеси Жабраил алейхиссалам бүткүл периштелер түшүп келет дейт. Эмнеге десе, адам баласынын ибадат кылып жатканын көрүп, кечирим сураш үчүн. Мен силер туурасында туура эмес ой кылып койгон экенмин, туура эмес сөз айткан экенбиз, кечиресиңер деп кечирим үчүн түшүп келет. Райым дуасын кылып келет дейт. Аллах Таала мына ушул акыркы 10 күндү Аллах Таала каалагандай бир жүрөктөрүбүздү исламга ачып, Рамазан айынан кийин дагы нафил орозолорду тутканга, нафил намаздарды окуганга иншалла жүрөгүбүз мындай бир сүйүнө турган болуп калалык. Аллах барыбызга амал кылганга мүмкүнчүлүк берсин.